Assalamu alaikum, hurmatly YouTube suyucuları, hurmatly Desin TV kanalının kattaluçuları. Men bugün 2-iyun uşul kezge çeyinki bolgon Kırgızstandagı sayasi kırdaal boyunca biraz analiz berip ketmekçimin. Anda emесе meni menen bolуңуздар dostlar. Эми көзгө көрүнөрлүк эле деген окуялардан айта кетсек, эң эле кызыгы кечээки Ак үйдүн алдындагы маски шоу деп койсок болобу же акыя шоу деп койсок деле болот да. Буну акыя айтышуу болду да. Эки жаатка бөлүнгөн. Бир тарабы ошол Алмазбек Атамбаевдардын чыгаруусун талап кылып анткени кечээ күнү 1-май райондук сотунда сот жарыяны болуп, ушул Кой Таш окуясы боюнча күнөөлөнүп жаткан Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн сот болду. Ошол Алмазбек Атамбаевдин, Равшан Жээнбековдун тарапташтары чыгышып, ушулар бошотулсун дегендей плакаттарды көтөрүп чыгышкан экен. Экинчи тараптан ушул бийлик тарабынанбы же ким тарабынан сценарийин ким жазган белгисиз, дагы бир ошондой аялдардын отряды чыгып, алар тескерисинче алар камалсын деп, ошол камакта эле жаткан адамдарды дагы камалсын деп жатат. Менимче камактан ары штрафной изоляторуна түшсүн деп атап иши кылып түшүнбөй калдым. Акыя айтышуу болду да. Анан мен өзүмчө ойлонуп отуруп, бирөө жазган экен, бул актерек көктерек болуп калды деп. Жок, актерек көктерек эмес, бул нагы эле акыя болуп калды. Анан мен дагы өзүмчө кичине илхом келип кетип, ушул эки командага акыя ырын жазып койдум эле. Ошону бир аз окуп берейин, эми канчалык силер сынап койгула достор. Биринчи команда айтып жатат, Атамбаевдин жактоочулары. Акыя Алмаз Сапар Равшан элда дилет башкарган, чыгаргыла сыздатпай, сооронбай өткүр Кашкаржан десе экинчи тараптын акыячылары. Акыя Атамбайдын Алмазы жемкор болуп башкарган, жанындагы шакирти Сапар деген жаш балбан камалсында отурсун, аларга түрмө торзундан деп ушинтип бир жазылмыш болуп койдум. Эми мен чоң акын эмесмин, ошентсе дагы эгерде булар акыя айтышканда ушундай бир таризде айтса керек эле дегенде ой менен достор. Иши кылып кандай болгон учурда дагы бул акыя шоусу ошол кечээки балдардын коргоонун эл аралык күнүнө арналган маданийби же болбосо саясийби бул иш-чара абдан эле туура эмес болуп калды достор. Анткени бул жерде өзүңүздөр көрүп, ошол интервьюлардан байкап турсаңыздар керек, бир түндүк менен түштүктү кайраштырганга дагы кызыктар күчтөрдүн бар экендиги көрүндү да. Мына дейт, тиги тарапта жалаң эле түштүктүн адамдары турат, туура эмес болуп жатат деп. Адамдар баягы кандай нерсе болбосун, ошондон саясий бир жумуртканын кырын издеп, абдан чыңалууда турабыз да. Азыр мындай нерсени жасаймын деп биз от менен ойноп жатабыз да. Урматтуу ушул кечээки акыя шоунун уюштуруучулары, албетте этият болсок, мындай чыңалуу болуп турган учурда ширеңкени жандырбай, наоборот, мындай акыячыларды баягы күнү деле бир митингке чыккандарды кармап алып кетип калдыңыздар го. Эки тараптын адамдарын тең эле ошентип алып кетип калса болот эле. Анан акыя шоу кылып, бирине бирин кайраштырып, элге башкаларга шерменде кылып ушинтип чыгаруунун негизи бул уят нерсе да. Бул абдан саясий пасттык деп коебузбу, биздин көз караштарыбыздын ошол жанагы чимкирик депутаттардын арасында какап-чакап сүйлөй албай жаткандыгы сыяктуу эле биздин саясатта дагы, Ак үйдүн алдында дагы какап-чакап ушундай абалга келип кептелип калганыбызды көрсөтүп койду достор. Бул менин биринчи айта тургандыгым. Анан дагы бир маанилүү иш-чаралар болуп, эмнелерди айтсак, кечээки депутаттардын жанагы 7% порог, анан 5 миллиондон күрөө коюу, ушулар жөнүндө дагы ошол талкуу жүрдү. Анан Тазабек Икрамов коррупционерлердин үй бүлөсүн, ошол коррупционер кишилердин өзүн шайлоого баруусу, коррупцияга күнөөлөнгөн адамдын шайлоого баруусу жөнүндө сөз болду. Бул жерде мен анча жакшы анализ бере албай калдым. Менин оюмча ошол
Мурдакы эле былтыр мурдакы депутаттар ушул азыркы кездеги 15-жылы шайланган депутаттар 7% порог менен өтүшкөн экен, босогоо менен да. Булар дагы 9-дан кайра 7-ге түшүрүп, анан акчасына келгенде, күрөөгө келгенде абдан талаш тартыштар жаралды. Депутаттар тарабынан ар түрдүү сунуштар түштү. Кээ бири 1 миллион акчаны күрөөгө коюп, андан кийин 5%тен ашыгыраак үн алган, голос алган партиялар кайра ошол өтпөй калса дагы миллион акчасын кайра алып кете берсин деди. Кээ бири болсо калтырабыз дешти. Кыскасы миллион, дагы бир депутат 5 миллион эмес 10 миллионго чыгаралы күрөө акчаны деп чыгылып, 3 көз караштагы топтордун сунуштары болду. Ошол кайрадан эле 5 миллион деген акча калды. Мен бирок түшүнбөй калган жерим, ошол акчанын эгерде 5 миллион 5% адамдар шайлоого катышып берип голос алган болсо, үн алган болсо, ошол акчаны кайра ошол партия өтпөй калса да кайтарып алыш керек дегендей өттүбү, же болбосо ошол эле баардыгынын акча, баардык сумма ошол жакта калып кетсин. Алтынбек Сулайманов кызык вариант айтты. Анткени утулган партия эч нерседен жок, акчадан дагы жок калат. Андан көрө же баарыбыз кайтарып алышыбыз керек, же болбосо баарыбыз ошол жака өкмөттүн пайдасына акчаны өткөрүшүбүз керек деп ушундай нерсени айтты. Бул дагы абдан туура. Эми мен жеке көз карашымда 5 миллион эмес, бир балким 2 миллион же 3 миллион, бир 2 миллион эле туура болот го. Акчаны коюп туруп күрөөгө, андан кийин баардыгы кайра албай турган ошол 2 миллион акчадан өкмөттүн пайдасына кете турган кылып, ушундай варианттарда сүйлөсө, ушундай вариантты беришсе жакшы болмок деп ойлодум да. Эми бул жерде мен түшүндүгүмдө ушул 5 миллион акча күрөөгө коюлат, анан ошол бойдон кайтарымсыз мамлекеттин пайдасында калып кетет. Кабыл алышты окшойт, достор. Чыгылып ушул шайлоо жөнүндө дагы чоң бир талкуулар болуп өттү. Анан Тазабек Икрамов, ушул коррупция менен соттолгон адам жана анын туугандары эч качан кийин депутат болууга келбеш керек, же болбосо бир мамлекеттик кызматтарга деп мындай юридикалык жактан абдан так болбой калыптыр. Себеби соттолгон адам дегенде соттолуп, эгерде ошол соттолуу жазасын аткарып чыккан адамдар жөнүндө сөз болуп жатабы. Тазабектин өзүнүн түшүнүгү боюнча ошондой экен. Качандыр бир кезде эле соттолгон болсо, өмүр бою анын өзү дагы, туугандары дагы ушундай бийликтерге барбай калыш керек дегендей кылып айтты да. Мындай сөзмө сөз талкуулап келгенде, соттолгон дегенде ошол соттук мөөнөтү бүтө элек адамдар дегендей болуп, баягы эки ача ой пайда болуп, кыскасы бул терминдер боюнча адашуу болуп калды да. Анан эми мен жеке көз карашымда атасы үчүн баласы жооп бербеш керек да. Мисалы үчүн атасы үчүн баласы жооп бербеш керек. Мына тарыхта көп. Мына мен мисалы чоң атамдын атасы Сулайманды инилери менен тай атасын дагы, чоң атасын дагы атамдын кызылдар ушул отрядтар атып кеткен да. Анан мунун баласы, мен чоң атам Абдымалик мисалы үчүн ушул байдын балдары болгон деп туруп эле атылып кетпей, ал деле кийин Советтер Союзунун ошол армиясында согушта каза болду. Андан кийин биз ушинтип эле эл тарабында эле мындай эле келатабыз го. Сенин чоң атаң мындай болгон эмес, сенин атаң мынткен эмес дегенде, ал атасы үчүн баласынын жооп бергендиги абдан туура эмес, достор. Ар кимибиз өзүбүздүн балдарыбыздын бизге байланышы жок, бир жакшы тагдырда жашашын каалайбыз. Ошондуктан мен жеке оюмда бул мыйзам бир аз ушул эми Тазабек өзүнүн көз карашы боюнча туура деп жатса керек. Менин жеке көз карашымда бул мыйзам туура эмес. Ал эми бул мыйзам өтпөй деле калды окшойт. Мен акырына чейин көрбөдүм, достор. Ошол талкуу болду негизги нерселер. Андан кийинки дагы бир көзгө басарлык окуя ушул Чоң Казат кыймылынын айланасында болуп жатат. Дагы деле албетте бул кыймыл күндөн күнгө телчигип, тажрыйба топтоп келе жатышат. Мына кече баягы күнү Максатбек Мамытканов айтты, жакшы бир ойду айтты. Мага ошол ой абдан жакты да. Давайте ушул кыргыздын алдыңкы экономисттери дейт, мындай кыргыздын ушул азыркы жашоосун оңдош үчүн, Кыргызстанды оңдош үчүн бир чогуу чараан отуруп сүйлөшпөйлүбү, келбейсиңерби, бир баягы
dinli адамдар айтмакчы машпара кылайлы деп коет го, бир ушинтип сүйлөшпөйлүбү деди да. Анан баардыгыбыз эле желекти өзүбүзчө көтөрүп жүрө бербей, ладно шайлоого барбагыла, башкага келбегиле, жөн эле бир жерде отуруп эмне кылыш керек, ушундай нерсеге кептелип калдык го деп бир кыйналып жатабыз деп ушул сүйлөшкөнгө келеличи деп жакшы ойду айтты да. Эми чын эле ушул Кыргызстанда аябай экономиканын докторлору, профессорлор, ушундай адамдар көп да биздечи. Ошолор бир чогуу чараан сүйлөшүп, канткенде бир ачык ушундай бир аңгемелешүү болсо да, анан YouTube'дан болобу же болбосо мамлекеттик телерадиолордонбу биз ушул нерселерди көрсөк, мындай кылганда эми баягы отуруп алып мага окшогон блогерлер ар нерсени сүйлөй берет экенбиз. Чынында чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дегендей, ошол экономисттердин айткандарын угалы да достор. Экономисттер, урматтуу экономисттер, чын эле бир чогулуп, чогуу чараан болуп, калп эле илмиңерди жактап, анан кыйын болуп жүрө бербей, бир мындай мамилеге келбейсиңерби? Чогулуп, сүйлөшүп, биз көрөлү, кимдин кандай программасы бар, балким жаккан болсо аны айтабыз, ар кандай пикирлер жаралат. Анан ушундай 21 кылымда, цифранын кылымында өзүңөрчө отуруп алып, оюңарды жооруп, дөөрүп отура бергениңер менимче туура эмес. Ушул Максатбек Мамыткановдун ошол пикирин мен абдан жактырдым достор. Андан кийин ушул чоң казат кыймылынын 4-үнө соту калды. Албетте биз бул жигиттерге ийгилик каалайбыз. Чын эле күндөн күнгө көз караштар өзгөрүп, бир жакшы жака бараткандайбыз да. Мен айтайын дегеним ошол достор. Кайда болбойлу, ынтымакта болойлу, байлардын, магнаттардын партиясына добушуңарды бербегиле. Мен ар бир видеомдо ушул нерсени айтып келе жатамын. Кимге берсеңер дагы ушундай карапайым калктын кызыкчылыгын көздөгөн адамдарга, ушу шайлоодо ошондой адамдарга бир реванш деп коет го баягы. Биз эми качантан бери эле ушундай көпөстөрдөн, биздин көзүбүздү боёгон байлардан утулуп келатабыз да. Давайте достор, бир чогуу реванш алалы, жеңели ушулардычы. Бир шайлоого барганда эле өз көз карашыбызды кимге голос берсек дагы ошол бай магнаттарга эмес, жөнөкөй партияларга берип койсок эле биз чоң утушка ээ болобуз да. Мен айтайын дегеним ошол достор. Өз көз караштарыңарды акчага сатпагыла, саламатта тургула.